Лейлек району жана Сүлүктүү шаары биригип номер 1 шайлоо округу, Баткен району Баткен шаары жана Кадамжай районунун 4 айыл өкмөттөрү кошулуп номер 2 шайлоо округу болуп түзүлдү. Ал эми номер 3 Кадамжай шайлоо округуна 52 шайлоо тилкеси жана Кызыл Кыя шаарындагы 22 шайлоо тилкелери бириктирилген. Ошентип Кадамжай шайлоо округу боюнча 72 шайлоо тилкелеринде 112.894 шайлоочу бар. Ушул тапта шайлоочулардын саны боюнча маалыматтар такталып, шайлоо тилкелерине таркатылган. Биздин шайлоо участкабызда иштер башталды. Азыр биздин шайлоо участкабызда 1033 шайлоочу бар. Биздин шайлоо участкабызда 12 адам иштейт, 12 мүчө. Председатель, секретарь, 2 асуда иштейт, операторлор 2 идентификацияда иштейт, и 6 операторубуз эмеде, буквада отурат. Шол биздин шайлоо участкабыз 8157 номеринде. Азыр Кадамжай каралып каптыр. Кадамжай номер 3 округга карайт экенбиз. Учурда шайлоочуларды каттоо боюнча иш кызуу жүрүүдө. Номер 8154 шайлоо тилкесинде да алдыдагы шайлоого карата даярдыктар көрүлүп жатат. Аталган тилкеде 1637 шайлоочу бар. Подготовка к выборам она уже идет. Бизге азыр канцтоварларды бөлүштүрүп беришти. Жарандарыбыз акырындык менен келип өздөрүн тизмеден тактап жатышат. Азырынча жергиликтүү элдерден эч кандай арыз даттануулар түшкөн жок. Түшкү дем алуусуз иштеп жатабыз. Анткени кээ бирлери түшкү убакта да келгендери бар. Санитардык эрежелерди мурдагыдай талапты аткарып жатабыз. Шайлоо тилкелериндеги керектүү жабдуулар БШК тарабынан берилип, уюштуруу иштери жергиликтүү бийлик тарабынан жүргүзүлөт. Ал эми техникалык кызматкерлер атайын окутуудан өтүшөт. Шайлоого 12 күн калганда бюллетендер аныкталат. 28 ноябрда шайлоочунун колуна ак жана көгүш түстөгү 2 бюллетен берилет. Бирөөсү 1 мандаттуу талапкерлерди тандоо, ал эми экинчиси саясий партияларды тандайт. Мурдагыда, мисалы үчүн, партиялар өткөндө ошо барьер 7% барьерде өткөн болсо, ошо партиядан канча мандат болсо, тизменин башыдагылар өтөт эди. Азыркы мезгилде ошо партия 5% болуп калды. 5% барьерден өтүп бүткөндөн кийин ошо тизменин башыгы акыры голосуга карап туруп, кайсы кандидат көп голос алса, ошо өтөт. Мурдагыдай өдөдөгүлөр эмес. Ошондуктан тизменин каерда турушу азыр роль ойнобойт да. Бир мандаттуулар берде, мисалы үчүн, бир округдан бир адам эле өтөт. Шайлоо күнү коомдук коопсуздукту камсыз кылуу үчүн милиция кызматкерлери тартылат. Добуш берүүнү тынч жана ачык өткөрүү үчүн бүгүнкү күндө түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Биздин Кызыл Кыя шаардык ички бөлүмү тейлеген аймакта 22 шайлоо участогу бар. Ар бир шайлоо участогуна 2 кызматкер бөлүнүп, андан сырткары кошумча күчтөр тартылат. Элдик кошун, башкалар. Сөзсүз түрдө 3 күн калганда күчөтүлгөн тартипке өтөбүз. Күн-түн иш алып барабыз. Андан сырткары бул жерде 3 мобилдик топ түзүлөт. Мыйзам бузуулар катталган болсо, барып ордунан иш алып баруу үчүн. Кыргызстанда президент Садыр Жапаровдун кол койгон жарлыгы менен парламенттик шайлоо 28 ноябрга белгиленген. Конституцияда жана жаңы шайлоо мыйзамында Кыргызстандын мыйзам чыгаруучу органын түзгөн жогорку кеңештеги мандаттардын саны жана депутат болуп шайлануунун шарттары өзгөртүлгөн. Ага ылайык парламенттеги депутаттардын саны 120дан 90го кыскартылган. Жана жогорку кеңештеги депутаттардын 54-ü пропорционалдык саясий партиялардын тизмесинде. Ал эми 36 мандат көпчүлүк көз карандысыз